Супер тун жалпы көрүүчүлөрүнө салам. Бүгүн биз акыркы көч аттуу тарыхый тасма окшойт бул жакта сүрөтүнө караганда. Жабык көрсөтүүсүнө келдик. Алдыда көптөгөн кызыктар күтөт, андыктан бизден алыстабаңыздар. Бул жакта болсо оригиналдуу кылып, ушундай жандуу музыка менен даярдап коюшуптур. Ойноп бересиздерби? Классика. Эми болсо кеттик. Бул жакта деген кире беришинде эле ушундай жандуу музыка менен жагымдуу кылып конокторду тосуп алайын деп жатышыптыр. Мындан ары болсо эмне күтөт, кандай кызыктар күтөт, анда сиздер менен чогуу күбө болобуз. Бул тасма мага аябай кызык болуп атат. Кандай тасма экен? Анткени буга чейин негизи эле бизде кыргыздарда деген кинокомедиялар көп го. Бул болсо өзгөчөлөнүп тарыхый тасма экен. Бүгүнкү бул тасманын жабык көрсөтүүсүнө келген конокторго жагымдуу музыка гана тартуулабастан курсагындагы тойгузуп, тасманы көрсөтүп анан узатышат окшойт. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жакта даамдуу тамактарды дагы фуршет даярдап коюшуптур. Бул жактагы даамдуу тамактардан ооз тийсек болобу? Болот, салып бересизби анда мага? Мындай таттууларды көргөндө токтоно албай жегиң келет экен. Рахмат. Анда ооз тийип көрөлүк, чогуу. Биз болсо коноктор келгенге чейин акчабызды тогуздуралык, Мынакей күткөн коноктор дагы келип, бул жакта даамдуу тамактардан ооз тийип атышат. Өзүңүздөр көргөндөй. Саламатсызбы эжеке, кандай жүрөсүз? Жакшы жүрөсүзбү? Күндөн күнгө эле убакыт өткөн сайын карасак жашарып бараткандайсыз. Сулугуңуздун, жаштыгыңыздын сыры эмнеде? Рахмат, эч кандай деле сыры жок, эл катары эле жүрөм. Эң негизгиси жан дүйнөдө болсо керек деп ойлойм да, анткени ички дүйнөмдү таза сактаганга далалат кылам. Ал сөзсүз түрдө сыртка чыгат, көзүңө, жүзүңө чыгат. Кандай образды жараттыңыз сиз? Бул жакта ошо кароосуз калган маданият кызматкерлери биздин жашоодо көп болду. Ошол башкы каарман ошондой кызматкер. Анын жолун жолдогон жашыраак жазуучу, ошол жазуучунун жубайы. Ал жазуучу болсо жалаң ошо кесиби деп жүрүп, ден соолугуна карабай, катуу дартка чалдыгып жок болот да. Анан ошол түйшүктү күйөөсү менен чогуу көтөргөн аял. Биз сизди күчтүү, профессионалдуу актриса катары тааныйбыз. Анан сөзсүз түрдө сиз билесиз да, ар бир жанрда бул тасманы кандай деп ойлойсуз? Кандай элестетип жатасыз? Менин оюмча, Бакыт Мукулдун тарткан ар бир тасмасы өтө адамдын жашоосунун бир негизинен алынып тартылат да. Мындай кайдыгер карап өтпөйт да, эч ким кайдыгер карап өтпөйт. Көрүүчүлөрдүн жүрөгүнөн, ар бир көрүүчүнүн жүрөгүнөн орун табат да. Мындай эле жалгыз эле ушул кыргыздардын эмес, бүткүл дүйнөлүк бир кино сүйүүчүлөрдүн, же бир көрүүчүлөрдүн жүрөгүнө кино тапкан, кино тартат да кинолорду. Менин оюмча дагы бул кино ар бир адамдын жүрөгүнөн түнөк табат болуш керек деп ойлоп атам. Ар бир адамды ойлондуруп, бул кинодон кийин ар бир адам ойлонуп чыгат болуш керек деп ойлоп атам. Анткени мында да күчтүү артисттер тартылды. Марат Алышбаев, Шайыргүл Кысмалиева, Одур Акаев биздин
Бусурман байке тарткан режиссерлору дагы ушундай күчтүү болду. Ошондуктан мен бир жакшы нерсени күтүп атам да. Мен жан дүйнөмө жага турган, жан дүйнөмдү бир эс алдыра турган кинону күтүп атам мен. Ошондой эле ийгилик каалайм. Ар бир адамдын жүрөгүнөн түнөк тапсын. Кече жакында эле бир тасманын жабык көрсөтүүсүнөн жолуктук элек. Ал да иниңиздики болчу. Бул тасма дагы иниңиздики. Кубанып жатсаңыз керек. Бүгүн да иниңиздин бир жакшылыгы болуп атат, жетишкендиги болуп атат, Албетте. Өткөндө өзүңөр айткан тасма мындай коммерциялык маанайдагы, коммерциялык пландагы тасма эле. Азыркысы болсо мындай азыркыча айтканда мындай авторский киносу, авторский тасма фестивальный деп бир 3-4 фестивалды барып утуп атат. Бурдагы тасманын жолдочудай болуп турат. Мени эң кубандырган ошол жагы. Анан албетте тасманын аркасынан тасма тартылып инимдин иши жүрүшүп атканы албетте кубандырат. Өткөндөгү тасмада өзүм главный роль ойнодум эле. Мында мен ойнобойм, мында бирок ойнобосок дагы иним тасмасына кантип мен четте карап турушум керек. Албетте. Жаркылдап, жадырап, жайнап Назира эжекебиз келип калыптыр. Кандайсыз? Саламатсыңарбы, жакшы турасыздарбы? Бул жакта фуршеттен даамдуулардан ооз тийдиңизби? Фуршет болот эле, ооз тийген жокмун. Карай элекмин, тиги эмне эле элдин баары үйлүшүп атат деп коем. Карай элекмин. Тарыхый тасмага тартылгыңыз келеби? Пландарда, оюңузда барбы? Албетте, ар бир эле, мисалы үчүн азыр буга чейин жалаң эле комедия жанрында, жаатында жеңил желпи оюндарды ойноп жүрөм да. Ал эми мондай тарыхый тасма, фестивальный фильмдерде ар жагын режиссер аябай майдалап, сыгып, анан ар жагында талантыңды чыгарат да. Анан Бакыт байке экөөбүз ушу жөнүндө сүйлөшкөндө сени такыр сындырып башка Айтбекованы алып чыгыш керек деп сүйлөшкөнбүз да. Ошон үчүн мындай жыргалбай, мындай экрандагы Айтбекова эмес, тереңимдеги, түбүндөгү башка адамды аябай чыгаргым келет. Мен дагы мага да кызык да, мындай чыга алат болду бекен, мен жасай алат болду бекен, өзүм тастыкташ керек болуп атат. Ошон үчүн түшкүм келет сөзсүз түрдө. Анда болочокто сизди дагы ушундай тарыхый фестивалдык тасмаларда көрүп калабыз, Ооба, буюрса. Тасма башталарына бир нече мүнөттөр калды. Өзүңүздөр көргөндөй бул жакта коноктор кирип жатышат. Биз дагы өзүбүздүн орундугубузга отуруп тасманы көрөлүк, анда бизден алыстабаңыздар. Сизден сурап кетпесек болбойт. Бул тасма сизге кандай таасирин тийгизди?
кандай болуптур негизи? Эми кандай десем, баягы кыргызда айткан жүлүн чучукка чейин жетти деп коюшат да. Бул мисалы камчы эттен өтөт тиги сөз жүлүн чучукка өтөт деген сөз бар го. Ошол жүлүн чучукка тие турган тасма болуптур. Бул мисалы мен азыр деле толкунданып турам да, анткени бул тасма бул жекеле бул мындайча айтканда бир жазуучулардын эмес, бул негизи мамлекетибиздин кыргыз элинин көйгөйү да, көйгөйү. Анткени биздин мамлекетти, биздин элди, бизди тиреп турган бул ошол акыл ойчулар, жазуучулар, чыгармачылык адамдар да. Анан бул жерде неме көрсөтүлгөндө чыгармачыл адамдар эч качан доомат айтпайт. Эч качан мамлекеттен эч нерсе сурабайт. Эч качан мындай бул төшүн кагып мен жасадым же болбосо мен кылып атам дейт. Бул көзгө көрүнбөгөн тирөөч фундаменттер эч качан мындайча айтканда өкмөтүнө, өзүнүн баласына нааразы болбойт. Жанагы калтырып кетип атпайбы? Калтырып кетип атпайбы? Ошол жашасын, менин балдарым, мен силерди калтырдым деп. Ошондой чыгармачылык адамдардын бул көйгөй эмес, бул ички дүнүйөсү, бул ошол калыптанган өзүнүн табити ошол да. А бирок ошол балдары ошонун үстүнө чыгып алып чалчаңдап аткандар эмнегедир ошого кайрымдуулук жок болуп, өзү турган пайдубалды талкалап атканына өкүнөсүң да. Анан бул тасма көрсөтүп атат да, өзгөчө мени мындай бир укмуштуудай бир кандайдыр бир таасир этип аткан, бул жанагы көч, кыргыздын көчү, бул байыртадан келаткан, атам замандан келаткан, биздин келаткан көчтү бүгүн ошол сактап кете алабызбы, жокпу? Анткени биз өзүбүздүн элибизди, өзүбүздүн өзөгүбүздү сактабагандан кийин биз ошону улап кете алабызбы деген суроо пайда болуп турат да. Албетте үмүт эч качан өлбөйт, кыргыз эч качан талаада калбайт, бирок ушундай оорчулук менен, ушундай курмандык менен биз сактап келатабыз да. Анан бул нерсе, бул өзгөчө керемет тасма болуптур. Мен буга мындай таамай сөз да таба албай атам да. Ушун канчалык мага таасир эткенин. Ушул тасманын тартылуу иштери жүрүп жатканда, жанында жүрдүңүз, өзүңүз айткандай монтаж болуп жатканда дагы ушундай тарыхый тасманы тарткан менен, анан өзүңүз тартылып жүргөн ушул тамаша көз шайыр тасмалардын, кинокомедиялардын айырмачылыгы эмнеде экен? Асман менен жер да. Асман менен жер. Өзгөчөлүгү эмнеде? Комедиялар 20 күндө тартылса, дастандар болсо, мындай тасмаларды жарым жылда, 1 жылда тартат. Айырмасы ушунда. Анткени ар бир кадр, ар бир мүнөт, ар бир эмоция, ар бир айтылган сөз кылдаттык менен иштелип чыгып, анан элдин назарына сунушталат да. Ошондуктан бул оңой эмес. Өзүңүздү ушундай олуттуу тасмаларда көргүңүз келеби? Кудай берсе, Кудай берсе. Баары биякта, анан Кудай берсе. Тасманы көрүп чыктык, сизге кандай таасирин тийгизди? Кандай сезимдер болду? Таасири абдан зор болду. Анткени адегенде баягы киношникунда редактор болуп иштеген, баягы кино башталган кыргыз киносу. Бирок бара абдан драматичный болду. Анткени чоң маселени көтөргөн. Чындыгында ушундай бир акыбалга келдик, эмне кылабыз? Жалаң эле тиричилик деп имандуу бардыгын жоготуп атпайбызбы? Аны жоготсок анда биз эл катары, улут катары жок болобуз жер жүзүнөн. Мен ойлойм, бул абдан чоң маселени көтөргөн. Өтө сонун болуптур, сонун тасма болуптур, кадимкидей эмоцияга берилип көрүп отурдук. Куттуктайбыз. Анан качан, кайсы убакыттан баштап, канча убакыт аралыгында ушуну жаздыңыз? Кайдан келди ушул идея? Жана атан айтпадыкпы, Дастан экөөбүз отуруп алып ошо эми ойлоп табылган чыгарма, бирок жанатан дагы ошо айтып кеткеним ошо, качан болбосун чыгармачылык адамдар, мейли Кыргызстан болобу, мейли каяк болобу, өзгөчө Кыргызстанда такай экинчи планда калып калат да. Иштин баарын кылган чыгармачылык адамдар, китепти жазгандар ошолор, окуу китебин жазгандар ошолор, мейли тарыхый чыгарма болобу, кандай болобу, закон жазса деле деген сыяктуу да. Анан айланып келип эле ушундай экинчи планда калат да. Анан ушул өгүттө
элдин баары улуусу кичүүсү нааразычы болуп атканын сездик. Бул аралашып жүрөбүз. Кел ушул жөнүндө жасабыз деп Дастан экөөбүз чогулуп алып ошо жаздык бир канча убакытын деле билбейбиз. Баш аягы ушу кино менен жүргөнүбүзгө ушу 3 жыл болду. 3 жыл болду. Анан менимче жаман кино болгон жок окшойт. Бүгүнкү көрүүчүлөрүбүз кечке кол чаап сүйлөтпөй кое тургула деп сүйлөп аттык. Менимче жакты окшойт элдерге. Жакты деп атышат. Тасманын аяк жагында ушул көчмөн калкты чагылдырган экенсиздер да, жылкылар ошол эле көчүп бараткан эле аябай сонун көрүнөт экен. Ошону кантип даярдадыңыздар? Ошончо малды каяктан таптыңыздар? Кимдер менен сүйлөштүңүздөр? Ошол кыйын экен. Мен ошону айтайын, эми бизде ошо массовкага 250 сомдон төлөнөт. Бир кишиге. Керелди кечкичтен. Булар 45 километр жерге аттар минип алып түнкү саат 1-2-лерде эле чыгып отуруп эртеси жетет да. Окаттар менен. Эртеси кечке тартып туруп кечинде кетип баратканда 250 сомдон бергенде киши эмес экенсиң деп сөгөт экен. Мына ошол биздин эң кыйынчылыгыбыз ушу каражатты, ушу артисттерге болгон төлөмдөрдү, массовкага болгон төлөмдөрдүн баасын өйдө көтөрбөй атат. 250 сомго барып күнү түнү менен иштеп кетип баратып анан мындай болгондо биз келмек эмеспиз деп сөгүнгөн боюнча кетишет да. Анан ушу эфирден пайдаланып муну да айтып коюшум керек болуп атат. Дастан мырза, Тасманын чыгышы менен, жарык көрүшү менен куттуктайбыз биринчиден. Мындай Тасманы жазып чыгуу процесси кандай болот негизи? Кандай учурда эргүү келет сизге ушундай жазуу үчүн? Чыгарма жазуу үчүн эргүү келген идеялардын келишин айтсам, бул ар кандай убакта келет да, чынын айтсамчы. Кээде ошол эле коомдук транспортто баратканда деле келет, музыка угуп бараткандачы. Ошол кезде үлгүрүп жазып калсаң жазып калың, жазбасаң кайра учуп кетет да, эстеп калбасаңчы. Кээде ойлонуп жатып ойлор келет. Ар кандай ошол эле кээде тамактанып атып деле ой келе калат, анан тура калып жазып бересиң да. Кээде ошо үйдөгүлөр деле көнүп калган, тамакты жылытып алып келип ысытып алып келип беришет, анан тамаң ичип атып эле туруп кетесиң да. Анан каяка деп да сурабайт. Анткени ошол срочный жумуш чыгып калгансың, дароо түшүнүшөт да. Бул Тасманы байкасак, мындай орусча айтканда черно-белый форматта тартылган экен. Башында эмне үчүн илгерки тасмалардай болуп, анын аягында азыркы учурдагыдай болуп кеткен? Ошону түшүндүрүп берсеңиз. Негизи биздин тасмабызда ошол баш каарманды залкар жазуучунун ролун ойногон да. Марат Алышбаев залкар жазуучу, Кубат Алиев деген каарманды ойногон да. Ал киши жазуучу болгондуктан улуттун идеологиясын ошол улантып кармап элге жеткирип келген жазуучу болгон да. Анан ошол болгон аракетин жумшап атса деле өзүнүн коомун, элин агартуучулугу баягы болушунча аракетин кылса дагы жете алган эмес да ошонусуначы. Ошо жете албагандан бул өзү нааразы болгондон, бул же болбосо орусча айтсак разочарование болгондон мунун жашоосу, өзүнүн жан дүйнөсү, ички жан дүйнөсү ак кара түскө боелуп калган деген мааниде бергенбиз да. Анан ак кара түс болуп отуруп аягында жанагындай кайра түс пайда болгону, бул ошол кичинекей бала кезинде ошол үйдө чоңойгон да. Анан ошол элес плас ошол биз Эден деген бул дүйнөдөгү неме Библияда, Куранда деле жазылган да. Бейиш деген жер жүзүндөгү бейиш депчи. Ошол өзүнүн бейишине жеткенде гана өзүнүн түсүнө келе түшөт да. Демек ошол символикалык метафора десек болот да. Демек ошо жаңы эле бакчада кулап калганда жан берип, демек бейиште дегенди түшүндүргөнсүздөр, Ошол мааниге келип такалып калат да. Макей достор, тасма дагы соңуна чыкты. Чынын айтсам, мындай эмоцияга толгон, тарбия, таалим бере турган сонун тасма болуптур. Мен дагы тасманын аягында ыйлап да калдым. Баарыңыздарды ушул тасмага чакырабыз, акыркы көч тасмасына. Анан сөзсүз түрдө биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий жазганды да унутпаңыз.
саламатсыздар. Сиздер менен мен Аида Багышбекова болдум. Кайрадан амандашканча.